Касамин долбоору 4 мамлекет ишке ашырган эң ири энергетикалык долбоор. Кыргызстан менен Тажикстан экспорттоочу, ал эми Афганистан менен Пакистан импорттоочу өлкөлөр болуп саналат. Долбоор Борбордук жана Түштүк Азиянын энергетикалык системаларын байланыштыруу максатында иштелип чыккан. Долбоордун алкагында электр тармактар комплексин модернизациялоо, жаңы көмөк чордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын куруу пландаштырылууда. Касамин долбоорунун алкагындагы жогорку чыңалуудагы линиянын биринчи тиреги Баткен районунун Карабулак айылында президент тарабынан түптөлгөн. Жалпысынан Кыргызстандын аймагы боюнча 455,5 чакырым электр чубалгылары тартылат. Бул линия Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустары аркылуу Тажикстан менен чек арага чейин созулат. Касамин энергетиканы өнүктүрүү тармагында жаңы барактарды ачат жана бүтүндөй Борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн социалдык экономикалык жактан калыбына келишине салым кошот. Аны ишке ашырууда Кыргызстан үчүн негизги пайда экспорттук потенциалды жогорулатуу жана жаңы кубаттуулуктарды курууга кошумча инвестицияларды тартуу болот. Касамин долбооруна катышкан өлкөлөр Тажикстан менен Пакистанда жалпысынан 1,4 миң километр электр өткөргүч линияларын тартып, конвертердик көмөк чордондорду куруулары керек. Бүгүнкү күндө республика боюнча курулуш иштеринин 90% бүткөрүлдү. Биздин территорияда 90%тен бүттү да, линия эмелери, стройкалары. Анан казыр эми 24-жылы март айында контракт боюнча ишке баары кириш керек. Ошондой эле Тажикстанда дагы, Пакистанда дагы 90%тен көрү 96-97% бүтүп калды. Проекттер алар дагы ошо 24-жылдын башында бүтөт. Кудайырса бир гана маселе Афганистан боюнча туруп атат. Афганистанда дагы 90% оборудованиялары келип түшкөн. Биринчи жылы 377 миллион киловатт-саат электр энергия бергенге обязательствобуз бар. Бул долбоор 4 өлкөнүн май айынан сентябрга чейин жайкы мезгилде Афганистан менен Пакистанга электр энергиясын жеткирүү боюнча Түштүк Азия өлкөлөрүнө бирдей темпте электр энергиясын импорттоого кызыктар. Кыргызстан үчүн негизги пайда бул жылына электр энергиясын экспорттоодон $80 миллион жакын киреше түшөт. Касаты ишчилер бул эмдиги жылы бүтүп кала турган болсо, ошого где-то 1000 мегаваттан ашык дополнительный кубаттылык болушу мүмкүн. Да, чынында биздеги азыр кыш мезгилинде бизде аябай чоң проблемабыз бар. Анткени биздин керектөөлөрүбүз аябай өсүп кеткен. Кировский водохранилищада 25 мегаваттык, Орто Токойдо 12 мегаваттык. Анан дагы чакан кестер курулуп атат. Ошолор региональный керектөөлөрдү жабат деп ойлойм. Ал эми чоң мощносттагы биздин кестер ошол Касаты ишинин проектиси боюнча экспортко электроэнергия жиберүү боюнча азыркы иштер жүрөт. Кыргызстандан Пакистанга жана Афганистанга жайкы электр энергиясынын жыл сайын берилиши орточо эсеп менен 500 миллиондон 1,5 миллиард киловатт-саатка чейин же жалпы көлөмдүн 40%-ын түзүшү керек. Бирок ошол эле учурда электр энергиясына болгон ички керектөөнү жабуу мамлекеттин башкы приоритети болуп келген жана болуп кала берет. Сайрагүл Болотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.